коелчу. Саламатсыздарбы, урматтуу Говори ТВнын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Каныбек Осмоналиевдин иш бөлмөсүндө отурабыз. Азыр биз ушул кыргыз тили туурасындагы маселелер боюнча маек курабыз. Агай, айтсаңыз, учурда буга чейин президенттин ушул эгемендүүлүк 31 августка чейин бардык тармактагы иш кагаздары кыргыз тилине жүргүзүлсүн деген талап койду эле. Ушул талап канчалык деңгээлде аткарылды? Бул бүгүнкү күндөгү эң актуалдуу маселе болуп турат. Анткени биздин кыргыз тилибиз мамлекеттик тил деген статусту Советтер Союзунун учурунда эле 1989 жылы 23 сентябрда алган. Анткени ал күнү ошол кездеги жогорку совет деп койчу элем ал кезде. Ошонун отурумунда атайын токтом менен ошол майрам белгиленген, мыйзам кабыл алынган 33 жыл өттү. Тилекке каршы биз азыр бардыгын толугу менен мамлекеттик тилге иш кагаздарын, ал турсун көчөдө көрүнөк жарнамаларды өткөрө алдык. Ал турсун билим берүү системасын, бардык тепкичтерин бала бакчадан баштап университеттерге чейин ушундай 100% болбосо дагы бир 60-70% өткөрө алды деп мактана албайбыз. Анын терең себептери бар. Кандай себептери бар? Биринчи эле себеби тилекке каршы ошол учурда баягы кош маанилүү саясат болуп кеткен дагы орус тили бул расмий тил деген статус кошо берилип, конституцияга кирип калган. Чынында эле орус тилинен эч кандай мындай бир коргой турган деле бир зарылчылыгы жок болчу. Орус тили дүйнөлүк тил, Бириккен Улуттар Уюмунун 6 тилинен бири, жумушчу тилдеринин бири. Бирок биз Советтер Союзунда учурунда ушундай бир конъюнктуралык нерселерди башыбыздан өткөрдүк да. Кыргыз тилибизге көңүл бурулбай, негизинен биз орус тили бул экинчи эне тилибиз дегенге чейин бардык. Ошол кездеги Борбордук комитеттин биринчи катчылары өздөрү ошентип тамамлашкан. Натыйжада биз тилибизди, дилибизди өзгөрткөн учурлар болгон. Ал кезде коммунисттик идеология ошондой болчу да. Улуттар жоюлат, тилдер жоюлат. Советтер Союзунун алкагында өзүнчө жаңы этнос пайда болот. Ал этнос совет эли деп атаган, советский народ. И бардык орус тилине өтөт деп. Ар кандай республика ар кандай маани берген ага. Биз эгемендүүлүк болгондон кийин эмне үчүн толук кандуу кыргыз тилине өтө албай атабыз? Эмне үчүн экенин сиз өзүңүз деле билесиз, мен деле билем, 5-класста окуп аткан бала деле билет. Кыргыз тили бул мамлекеттик тил деген менен токтош керек болчу да. Анын аркасынан мыйзам кабыл алынгандан кийин ошол мыйзамдын аткарылышын 100% камсыз кылышыбыз керек болчу. Бизде эки жүздүүлүк, кош саясат, жалкоолук, оонабастык, тоготпостук өкүм сүрүп келе жатат. Чиновниктерибиз дагы эле Москва жакты караган, баягы эски адатыбыз. Вот ушул себеби. Мага ошо күнтип ачык айтып койсо, эртеге сөгүш алабыз, кызматтан куулабыз. Кыргызыбыз өзү эле, орустун тилин сүйлөбөсөң, эртеге биздин энебизди көрсөтүп коет алар. Көрдүңөрбү, Украина эмне болуп атат деген иш-чара дагы эле бар да. Мен эмне үчүн муну тайманбай эле айтып атам? Бүгүн эле айткан жерим жок. Мен 25 жылдан бери тынбай айтып келе жатам буну. Бирок тилекке каршы баягы өзүнүн эволюциялык жолу бар экен да. Мен дагы ошого көзүм жете баштады. Айрыкча могул жерге төрага болуп келгенден кийин. Эми сиздин сурооңуз боюнча. Ушул жылдын 30 апрелинде министрлер кабинетинин атайын отуруму болуптур. Атайын отурумунун жыйынтыгында бүгүнкү күндөгү кыргыз тилинин айрыкча иш кагаздарга болгон эгедерлиги кандай абалда деген маселе каралыптыр да. Андан кийин баягы дагы эле конъюнктуралык көз караш менен 2 айдын ичинде 31 августка чейин бардыгы 100% өтсүн деп чечим кабыл алышыптыр. Анда мен төрага эмес болчумун. Мен 10 майда алдым президенттин буйругун. Дароо ишке киришип, бардык көпчүлүк министрликтерди, окуу жайларын, иш кагыздарын текшере баштадык. Мониторинг жүргүзө баштадык. Натыйжада эмнени көрдүк? Натыйжада орто эсеп менен 60-70% иш кагаздар бардык расмий тилде жүргүзүлгөндүгүн көрдүк. Айрыкча президенттин администрациясынан орусча түшөт экен. Жогорку кеңештин ал турсун көбү. Министрликтерди айтпай эле коеюн. Министрликтердин 70-80%, мисалы үчүн экономика министрлигине 89% расмий тилде кагаздар түшөт экен. Мен анан кийин эмне кылдым?
ушул протоколдук тапшырманы аткаруу максатында бүт Кыргызстанды кыдырып чыктым. Biz 10 жақын өзіміздің қызматкерлерді, башқа айрықша білім беру министрлігінің қызматкерлерін қосып алып, қыдырып шықтым. Региондарда авал жақсы екен. Мысалы үшін, Ош, Жалал-Абад, Баткенді қыдырдып. Ал жерде 95%-ға чейин мамлекеттік тілде қабыл алышып, мамлекеттік тілде іш қағаздарын өздерінен шығарышат екен. Бирок bir укмуш нерсени көрдүк. Алем не? Айтып атышат. Губернатордун орунбасары, акимдер айтып атышат. Биз дейт ушундай көнүп калганбыз, жогорутан кайсы тилде түссө, ошол тилде жооп берип көнүп калганбыз. Ана мен айттым, айланайында, кайсы мыйзам чегинде ошондой көнүп калгансыңар? Эч кандай мыйзам жок да дейчи. Бир гана баягы соттук процессте бар эми, кайсы тилде арыз берсе, ошол тилде өтүш керек, туурабы, сот процесси. Деп ошолорду сындырып келдик буюрса. Ал жакта башка маселе. Сабаттуулук, сапаттуу сүйлөм түзүү маселеси. Андан кийин түндүк облустарды кыдырдык, ошол эле состав менен бир аз өзгөртүп, Нарын, Көл, Талас, Чүй, Бишкек шаарын, теги жактан Ош шаарын, мамлекеттик университеттерди, улуттук университет башкарып кыдырдык. Чын деле баягы айтылган сөздөрдүн баары расталды. Эмдигиче уйкудан ойгон эле чиновниктерибиз бар экен. Эмдигиче оны астык кылып тоготпогон чиновниктерибиз бар экен, жетекчилерибиз бар экен. Телевидениеден бир сөз айтат дагы, ай биз мамлекеттик тилге өтүшүбүз керек. А жасаган иштери өзү орусча жазат да. Мына алпысың биздин улуттук комиссияга орусча каттар келип атат бүгүнкү күнгө чейин. Бирок кескин түрдө азайттык санын. Анан 31 август бул реалдуу мөөнөт эмес экендигине менин көзүм жетти да. Бирок баары көгөрүп, мен өзүмө мүнөздүү ушундай бир ит кыялым бар да, көгөрүп мыйзам талап кылып атат. Президенттин жаңы жарлыгын долбоорун түздүк. Ага биз 31 эмес 1 сентябрдан дедик. Эмне? Мына бир ай бергенмин мен. Бир айдан бери 2 киши кол койбой, президенттин указы долбоору турат. Алар кимдер кол койбой? Алардын аттарын айтпай эле коеюн, эми 2 жана 3 киши деп коеюнчу. Себеби баягы макулдашуу болуш керек да, баягы эреже боюнча. 7 киши кол койду, 9 киши кол койуш керек, 2 киши. Эми Кудайдан тилеп атам, улам суранып атам. Эми 1 сентябрь, 1 октябрга жылдыралы, макул. Бир ай өтүп кетти. Ошол жарлык чыкса, мен үчүн бул абдан чоң нормативдик, укуктук база болчу да. Мыйзамды кабыл алганга жарым жыл, кеминде жарым жыл убакыт кетет. Айтмакчы, жаңы мыйзамдын долбоорун даярдап бүткөн экен, мага чейинки төрага абдан чоң рахмат. Биз ошону кичине ондо түзөлөр менен киргизип койдук. Жогорку кеңеш эми өзүнүн календарына карайт, мен ушума караганда октябрдын аягында, ноябрда болот. Туура эле бул, жакшы эле. Бирок негизги элдин каалоосу, талабы жакшы жагын өзгөрдү. Анткени биз бир күн кура эмес иштеп атабыз. Мына сиздин астыңызда эле бир чоң окуя болгон 23 августта министрлер кабинетинин башчысынын орун басары Эдил Байсаловдун демилгеси менен биз өкмөт үйүнүн чоң залында бардык министрликтердин орун басарларынын катышуусу менен 1 айлык иш чараларды кабыл алдык. Месячник деп жарыя болчу эле го, 1 айлык кыргыз тилин мамлекеттик тилде өнүктүрүү боюнча. Мына менин астымда ошонун планы турат, бул бекитилген. Бул жерде 30 иш чара эме кылган, күнүгө бул иш чаранын аткаруунун үстүндө иштеп жатабыз. Андан кийин 23 сентябрда бунун эмеси чыгат, жыйынтыгы чыгат. Теги жактан указ мейлем жаса жата берсин, бирок мен бул жагынан киришип атам азыр. Бул жагынан киришип атабыз. Эдил Байсаловдун жетекчилиги астында жардам аркасында. Ар бир министрликке иш чаралар бөлүштүрүлгөн. Кандай аткарышат экен көрөбүз. Бул бир. Экинчи. Президентибиз Садыр Нуркожоевичтин түз тапшырмасы менен мен азыр бир жумадан бери бардык министрликтерге жат жазуу жаздыруу ишин өттүк. Министрликтердин борбордук аппаратына. Мына бүгүн билим берүү министрлиги менен юстиция министрлигине жаздырабыз. Кадимкидей эле мектептегидей окуп берет, отуруп жазышат. Бир 240 сөздөн турган текст. Оңой эле текст. Ар бир министрликтин өзүнүн ыңгайына жараша. Өтпөй калышса эмне болот? Өтпөй калгандарды президент талабы менен мен фамилияларын жазып ал кишиге берем.
анан министрге берем. Чараны кандай колдонушат? Эмне кылышат? Алар ошо өздөрүнүн прерогативасы. Мыйзам боюнча мен эч кандай эме кыла албайм. Бирок мен алардын бардыгын өзүбүздүн сайтка жайгаштырам. Жайгаштырабыз буюрса. Ошол эле күнү текшерилет. Атайын текшерүүнүн критерийлери бар. Биздин борбордук аппаратыбыздагы адистер окуп беришет. Түз эфирде чагылдырылып көрсөтүлөт. Бүгүн кызыксаңыздар, Минюска барсаңыздар, бул саат 2-де башталат. Же билим берүү мисилине барсаңыздар болот. Канча убакыт кетет? Менимче бир сааттан ашыгыраак убакыт кетсе керек. Диктант жатчалып жазганга. Ал жерде баягы окуган тексттин үнүн жаздырбайбыз, бирок прямо мындай түз эфир кылса болот. Бүткөндөн кийин анан ошо катышуучулар катышкан интервьюларды алсаңыздар болот. КТРК кайттык, ЛТР кайттык анткени могу иш-чарада ошондо агай жалпылап айтканда кыргыз тилине өткөн, мисалы, документацияларды кыргыз тилине жүргүзүү канчалык пайыз ишке ашты? Мен ойлойм, азыр бир 50% болуп калды деп. Бирок бул аз, абдан эле аз. Бир жагынан, экинчи жагынан расмий тилди дагы эле жаңы конституцияга киргизип алдык да. Эгерде укуктук талаада ызы-чуу болуп талаш тартыштар боло турган болсо, биз 100% болсун деп зордуктай албайбыз. Ошону туура түшүнүшүбүз керек да. Бирок биз 70-80%га жеткирсек, менимче абдан чоң жыйынтык болот. Орус тилин жоготуунун эсеби менен кыргыз тилин биз өнүктүрө албайбыз. Орус тили өзүнүн жолу менен кете берсин, каалаган мейли жаза берсин, бирок борбордук министрликтер, президенттин администрациясы, жогорку кеңештин аппараты, жогорку сот, прокуратура, бардык күч уюмдар кыргыз тилинде жаза турган абалга алып келишибиз керек. Анткени биз азыр конституциялык мыйзам долбоорун жаздык. Конституциянын 13-беренесинде дагы ошондой жазылган. Кыргыз тили мамлекеттик тил, орус тили расмий тил деп. Бирок ошол азыркы жаңы долбоордо абдан чоң өзгөртүүлөрдү киргиздик. Ал турсун биз ушундай тобокелчиликке бардык бүгүнкү күндө тобокелчилик деп айтып койсок болот. Эми жогорку кеңеш аны өткөрбөйбү? Кыргызстанда улуттар аралык тил мурун орус тили деп айтылчу эле, биз кыргыз тили деп киргиздик. Мисалы үчүн айталы, кыргыз эмес эки улут өзара сүйлөшүп атса, ошондой деңгээлге жетишибиз керек, кыргыз тилинде сүйлөшө турган. Ошол шартты түзө алабызбы? Ал биздин көз каранды болот да. Аткаруу бийлигинен, аткаруучулардан көз каранды болот. Бизде Кыргыз тест деген мамлекеттик мекеме бар. Буну силер да уксаңар керек. Бул да президенттин тапшырмасынан катуу талабы болду. Ар бир мамлекеттик кызматкер каерде иштебесин, мамлекеттик кызматкер же болбосо муниципалдык кызматкер кыргыз тесттен өтүш керек. Анын 5 деңгээли бар. А1, А2, Б1, Б2, анан С1 деген. Мен өзүбүздүн кызматкерлерге С1ди талап кылдым. Мына астыңызда турат менин сертификатым, тартып алсаңыздар болот. Мен 22-июлда тапшырдым. Жогорку С1 деңгээлде, мен өзүм физикмин, бирок ошо татыктуу тапшыра алдым деп ойлойм. Азыр биздин балдарыбыз, кыздарыбыз тапшырып атышат. Буга удале администрация, президенттин администрациясы кызматкерлери баары тапшырышты. Кыргыз тест, атайын тесттен өтүү. Бул жерде бир кеминде 500 суроодан түзүлгөн 5 эмедеги 5 этаптагы лексика кирет, жазуу, сүйлөө, окуу деңгээлдери кандай. Айтайынбы, көп өтпөй калып атат. Айрыкча президенттин администрациясында, министрликтерде, айрыкча экономика, каржы министрлигинде. Бирок муну аягына чыга элекпиз, ошо жарыш түрдө кетип атат. Ушундай иш-чараларды биз абдан чечкендүү эме кылдык. Өзүмө душманды эбегейс ашырдым. Бирок ушундай шартка көнүп, мени колдогон министрлер да бар экенине мен абдан кубанам. Менимче баягы тоңгомуз ордунан бир аз жылды десек болот. Башка маселе эми, эгер колдоо таап турсак, президент тарабынан, төрага спикер тарабынан, министр кабинет тарабынан, менимче жаңы жылга чейин ошол баягы сизге айткан цифрага жетсе болот. 70% цифрага жетсе болот. Башка маселе аны ошо жарыш түрдө сапатын өстүрүү маселеси да. Вот ушул бүгүнкү биздин жасап аткан иштерибиз. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, маектин жүрүшүндө бардык документацияларды кыргыз тилине өткөрүү тууралуу кандай иштер жүрүп жаткандыгына күбө болдуңуздар. Саламаттуу болуңуздар.